Üçüncü bölüm. Kımbattуу боордошторум, мен силерге ушуну менен экинчи катымды жазып олтурам. Эки катымда тең айтып өткөндөрүмдү кайрадан эсиңерге салып, акыл эсиңердеги адал ойлорду жаңыртууга далалат кылдым. Көп жылдар мурда ыйык пайгамбарлар айткан сөздөр менен элчилер аркылуу силерге берилген эгебиздин жана куткаруучубуздун осуятын унутпасаңар экен дейм. Баарынан мурда муну көңүлүңөргө түйүп алышыңар керек. Акыркы күндөрдө өздөрүнүн күнөөлүү каалоолорунун жетегинде жашап, эгеңер келем деп убада бербеди беле. Кана келгени аталарыбыз о дүйнө кетти. Бирок аалам жаратылгандан бери эч нерсе өзгөрбөй эле турбайбы деп шылдыңдаган акаратчылар чыгат. Ушундай ойлогондор ошол убактагы асман менен жер Кудайдын сөзү аркылуу пайда болуп, жер болсо суудан чыгып, суудан жаратылганын, ошол себептен ал убактагы дүйнө топон сууга калып ойрон болгонун, ал эми азыркы асман менен жер болсо Кудайдын ошол эле сөзү аркылуу кудайсыздар ойрон боло турган сот күнүндөгү отко сакталып турганын эстегиси келбейт. Кымбаттуу боордошторум, бир нерсени эч качан эстен чыгарбагыла. Эгебиздин көз карашы боюнча бир күн менен 1000 жылдын айырмасы жок. Ага бул экөө бирдей. Кээ бир адамдар берген убадасын аткарууну эгебиз кечиктирип жатат деп ойлошот. Бирок андай эмес. Эгебиз эч кимдин ойрон болушун каалабай, баарыбызды тең ниеттерин өзгөртсө экен деп чыдамкайлык менен күтүүдө. Эгебиздин кайра кайтаар күнү болсо, ууру сымал күтүлбөгөн жерден келет. Ошондо асман катуу шуулдап жок болот. Асмандагы заттар отко оронуп ойрондолот. Жердегилердин баары жер менен кошо жексен болот. Демек, баары ушундайча ойрондоло турган болсо, анда алоолонгон асман астын үстүн болуп, андагы нерселер ысыктан эрип жок боло турган Кудайдын күнүнүн тезирээк келишин самап күткөн силер канчалык ыйык такыба жашашыңар керек. Биз Кудайдын берген убадасы боюнча адилеттик өкүм сүрө турган жаңы асман менен жаңы жерди күтүп жатабыз. Ошондуктан, боордоштор, ошол күндү күтүп жаткан соң, Кудайдын алдына тынч жашап, булганбастан, таптаза болуп барууга аракеттенгиле. Эгебиздин көпкө чыдап күткөнүн куткарылуу жолу катары эсептегиле. Бул тууралуу кымбаттуу боордошубуз Бабылда Кудай ага берген акылмандык менен өзүнүн силерге жазган каттарында келтире кеткен. Ал бул тууралуу башка каттарынын баарында тең айтат. Анын каттарында кээ бир акылга сыйбаган оор түшүнүктөр кездешет. Кээ бир караңгы, туруксуз адамдар башка ыйык жазууларды бурмалап жүргөн адаттары боюнча анын да каттарын бурмалашып, өз баштарына балээ үйүп жатышат. А силер болсо, кымбаттуу боордоштор, бул тууралуу билип калгандар катары мыйзамсыздардын каталарына жетеленип, туура абалыңардан оодарылып кетпей, эгебиз жана куткаруучубуз Ыйса Машаяктын ырайымына таянып, аны таанып билүүдө өсүп жетиле бергиле. Ал бүгүн да, түбөлүк да даңкталсын. Амин.